Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бизге өтө көп суроолордун бири бул орозо фитр. Фитр садакасы боюнча бизге канчадан болуп атат, каяка төлөйбүз деген суроолорду берипсиздер, туугандар. YouTube'да комментарийлерде да ошондой суроолор көп экен. Андыктан ошол суроого жооп издеп, жооп айтып кетели сиздерге, туугандар. Биринчи эле Москвада болгондон кийин Москванын мыйзамдарына, Москванын чечимдерине баш ийебиз дегендей, бул жерде Духовное управление мусульман Российской Федерации, мусулмандардын дин башкармалыгынын чечими боюнча Москвада фитр садакасы, закатул фитр 2023 жылга 150 рубль, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 500 рубль, орто жетишкен үй бүлөлөргө 800 рубль, байларга. Ушундай болуп бөлүнгөн. Бул сөзсүз төлөнө турган садака фитр, билесиздер. Андыктан буну ар бир мусулман баласы орозо тутса, тутпаса төлөш керек. Андыктан суммалар жөнүндө айтып кеттик: 150, 500, 800 рубль. Анан каяка төлөйбүз деген, кимге төлөйбүз деген суроолор бар да. Биринчи эле эскертип кетчү нерсе, туугандар. Айт күнү, намаз күнү, айт намазда өзүңүздөргө белгилүү баягы коробка көтөрүп алып жүргөн лөлүлөр чыгат да. Мечитти аралап, коробка, пакет көтөрүп алышып жүрөт. Фитр садакасын берип койгула деп. Ошолорго берген тууру болбойт. Туугандар, лөлүлөргө берип, ошондой көчөдө багыдай пакет көтөрүп жүргөн, ошол менен иш кылган адамдарга берген туурус эмес, негизи. Аны өзү негизи мен азыр окуп кетейин, ушул эле фатванын ичинен сиздерге таба берейин мына. Фатва боюнча биринчи бедным, жетишпеген үй бүлөлөргө, экинчи нищим, эчтекеси жокторго, үчүнчү тем, кто занимался сбором и распределением заката дейт, распространением заката дейт. Атайын ошол закатты топтогон, сбор топтогон атайын уюмдар бар, өзүңүздөргө белгилүү. Кайрымдуулук фонддору, ошол эле биздин Манас фондунун өзүнүн фонду бар, Тулпар фонду бар, мындай фонддор көп. Ошолордун шотуна которсоңуздар дагы ошолор бөлүштүргөн тууру болот өзү негизи. Төртүнчү, кто близок к вере. Ыйманга жакын адамдарга, бирок ыйманга жакын адамдарга, ыйманга өтө электерге берсе болот. Бул мусулманчылыкта исламга өтүшүгө себепчил боло турган болсо да, мисалы, ошого берсе болот. Для выкупа освобождения рабов, кулдарды бошотууга же сатып алууга. Алтынчы, на уплату долгов тех, кто не в состоянии расплатиться с ними. Карыздар адамдарга, туугандар, эгерде бирөөдүн көп карызы болсо, ошону төлөй албай кыйналып атса, ошончолук кыйынчылыкта болсо, ошолорго берсеңиз дагы өтөт. Жетинчи, на пути Господа, бул Алла жолунда жүргөн адамдарга, Алла жолунда. Путникам, көчөдөгү баягы мусафирларга, ошол эгерде кыйналып жолдо жүргөндө жегенге тамак таба албай ошондой кыйынчылыкта калган мусафирларга берсе болот. Ушундай категориядагы адамдарга берилет, туугандар. Ошону эске алыңыздар. Азыр биз сиздерге ошондой кайрылуу жасаган дагы бир видеону коебуз. Колдон келсе ошого деле жардам берип койсоңуздар жакшы болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, калай калкым. Сузак районуна караштуу Карадария айылынын тургуну 1989 жылы төрөлгөн Минматова Бегимай Турдубековнаны Туркия мамлекетине барып, пересадка печень жасатыш керек болуп жатат. Көптөгөн сумма керектигине байланыштуу сиздердин жардамыңыздарга аябай муктажбыз. Көп түкүрсө көл болот дегендей, Аллахтын ыйык күндөрүндө жардам берип коюңуздарды суранабыз жана өтүнөбүз. WhatsApp группаларга таратып койсоңуздар дагы аябай чоң салым кошкон болоор элеңиздер. Терең кайрылуу менен Минматовдар үй бүлөсү, Реквизит, М-банк, бир тууган иниси Калмуратов Өткүрбек Турдубековичке катталган. Эдинса кылып салсаңыздар деле болот.
12 айдын султаны болгон Рамазан айында жалпыңыздардын Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн жардам суранабыз. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Андан кийин мусулмандар дин башкармалыгынын Россия Федерациясында өкүлчүлүгүнүн өзүнүн дагы карталары чыккан. Ал баягы өздөрүнүн календарында чыккан, билсеңиздер керек. Ошого которсоңуздар да болот. Сүйүнбек ажынын өзүнүн картасы болуш керек. Андан сырткары туугандар, бизде кече ифтарга чакырды бир биздин тааныштардын кайрымдуулук фонду бар. Ыйман жолу деп айтылат. Ошол ыйман жолундагы карталарын коюп коюм. Кааласаңыздар ошол жака дагы садака фитир берсеңиздер болот туугандар. Андыктан негизи дагы бир айта кетчү, өтө маанилүү нерсе туугандар. Ушул нерсени дагы таркатып коюңуздар. Именно бүгүн боло турган. Срочный десе болот, тез көр десе болот. Себеби бүгүн буйруса кадыр түн болуп калуу ыктымалдуулугу бар түн, билесиздер. Ошондуктан көбү мечитке чогулабыз. Бүгүн бере турган садакалар, бүгүн кыла турган дуалар, Кудай буйруса, эгерде ошол кадыр түнгө туш кеп калган болсо, сообуну өзүңүздөр билесиздер да. Сообу эсепсиз сооптор болот да. Андыктан бүгүнкү түнгө ошолорду колдон кесе закаттарды, колдон кесе садакаларды, колдон кесе дуаларды көбүрөөк кылалы. Бүгүн ошондой түндөрдү мүмкүнчүлүк бар, кармап калыш бир ыктымалдуулугу бар. Ошондуктан кадыр түндү бүгүн биргеликте ошол мечитте тосолу. Буюрса биз дагы мечитке барабыз, же борбордук мечитке барабыз, же отрадный дагы мечитте болобуз. Иншаллах балким көрүшүп калабыз. Андыктан туугандар, бөтөн жерде дайыма аман жүрүңүздөр, соо жүрүңүздөр, өзүңүздөргө бекем болуңуздар, документке так, өзүңүздөргө сак болуңуздар. Аман жүрүңүздөр туугандар, туткан орозоңуздар дагы бир жолу кабыл болсун. Чек ара маселеси боюнча Мухиддин Таксырга кайрылуу бересиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.